أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сабагыбызды келген жерден улантабыз. Муаллиф, автор рахимаулла окурманга, угарманга эң бир сонун, эң бир мыкты дуа кылып атат. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. Аллах сени берилсе шүгүр кылуучулардан кылсын деп угарманга, окурманга эң бир сонун дуа кылып атат. Бүгүнкү сабагыбыз ушул шүгүр тууралуу болот. Шүгүр деген эмне? Шүгүрдүн канча түрү бар? Шүгүрдүн канча рукуну бар? Качан шүгүр деп аталат? Бул шүгүр деген эмне? Ушул тууралуу бүгүн кыскача сабак кылабыз. Шейх Фаузан хафизаулла бул сөзүн, бул автор рахимаулланын сөзүн түшүндүрүп мындай деп айтып атат. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر خلاف الذي إذا أعطي كفر النعمة وبطرها. Автор рахимаулла Аллах сени берилсе шүгүр кылуучулардан кылсын деп сага эң сонун дуа кылды. Бул дуанын мааниси Аллахтын немат жакшылыктарын чанып, текеберленип кабыл алган адамдын карама каршысын билдирет. Аллахтын немат жакшылыктарын чанып, текеберленип кабыл алган адамдар алар Аллахтын нематын менменсинип, кыйын сунуу менен кабыл алат. Бул менин күчүм менен болду, же менин акылдуулугум менен болуп атат, же менин кыйындыгымдан болуп жатат. Мага келген жакшылыктар, мен жетип аткан ийгиликтердин баары, мендеки жакшылыктардын баары бул менин күчтүүлүгүмдөн, бул менин акылдуулугумдан, бул менин кыйын адам экенимден көз каранды. Мен кыйын болгондугумдан мына ушундай ийгиликтерге жетип атамын деп ойлойт. Аллахка шүгүр кылууну таптакыр билбейт. Аллахка шүгүр айта албайт. Башкаларды кемсинтет. Башкаларды адам ордуна көрбөйт. Өзүн башка адамдардан жогору көрөт. Башка адамдарды өзүнөн төмөн көрөт. Аллахтын нематын туура колдонбойт. Аллахтын нематын арам жолдорго жумшайт. Ошентип нематты, жакшылыкты жоготуп, бактылуу боло албай калат. Шейх Фаузан сөзүн улап айтып атат: فإن كثيرا من الناس إذا أعطوا نعمة كفروها وأنكروها. Анткени көп адамдарга Аллахтан немат, жакшылык берилсе, алар аны чанып, ага капыр болушат жана шүгүр кыла алышпайт. وصرفوها في غير طاعة الله. Алар Аллахтын нематын, Аллах ыраазы болбогон туура эмес иштерге сарпташат. Аллахтын немат жакшылыгын арам жолдорго жумшашат. فصارت سببا لشقاوتهم. Натыйжада ошол Аллахтын нематтары алардын бактысыздыгынын себебине айланат. أما من يشكر فإن الله يزيده. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ал эми ким Аллах берген нематка, жакшылыкка шүгүр кылса, Аллах аны көбөйтүп берет. Бул тууралуу буга далил Аллах субханаху ва таала Ибрахим сүрөсүнүн 7-аятында мындай деп айтат: Роббиң Аллах, эгер шүгүр кылсаңар, силерге жакшылыктарымды дагы көбөйтүп бере беремин. Эгер капырлык кылсаңар, анда азабым катуу деп жарыялады деп Аллах субханаху ва таала бул аятта баяндап атат. Шейх Фаузан сөзүн улап айтып атат: Валлаху жалла ва аля язиду шакирина мин фадлихи ва ихсанихи. Аллах Таала өзүнүн берешендиги, артыкчылыгы жана жакшылыгы менен
шүгүр кылуучуларга өз нематын көбөйтүп берет. فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَزِيدَ مِنَ النِّعَمِ فَاشْكُرِ اللَّهِ. Егер сен Аллахтын нематтарын көбөйүшүн кааласаң, анда Аллахка шүгүр кыл. وَإِذَا أَرَدْتَ زَوَالَ النِّعَمِ فَاكْفُرْهَا. Ал эми эгер Аллахтын нематтарын жоголушун, жок болуусун кааласаң, анда ага капыр бол, шүгүрсүз бол. Имам Ибнул Каййим рахимахулла бул Аллахтын нематын сактап калуу тууралуу, Аллахтын нематын, Аллахтын жакшылыктарын кантип сактоо керек экендиги тууралуу эң бир сонун пайдалуу сөз айтат. Ибнул Каййим рахимахулла Аллахтын жакшылыктарын сактап калуунун жолун көрсөтүп, өзүнүн Бадаиул Фаваид деп аталган китебинин 2 томунун 243 бетинде мындай деп айтат: "Ма харасал абду ни'маталлахи та'ала алейхи бимисли шукриха, ва ла аррадаха лиззавали бимисли ал-абди фиха бимаасиллах." Пенде Аллах Таала берген жакшылыкты шүгүр кылуу менен гана сактап калат. Ал эми ошол жакшылыктын жоголуусунун эң чоң себеби аны Аллахка каршы күнөө иштерде колдонуу деп айтат. Ошондуктан Аллахка ар дайым пенде шүгүр кылуу керек. Бирок бизде адамдардын көбү шүгүр эмне экендигин билбейт. Шүгүр кылбайт. Шүгүрдү түшүнбөйт. Аллах берген байлыкты, Аллах берген күч-кубатты арам жолдорго жумшап жүргөн адамдар толтура. Ошондуктан шүгүрдүн рүкүндөрүн аткаруу керек. Бул шүгүрдүн 3 рүкүнү бар. Ал 3 рүкүн сөзсүз аткарылуу керек. Качан бул 3 рүкүн аткарылганда гана шүгүр болуп аталат. Бул тууралуу Ибнул Каййим рахимахулла өзүнүн Уддату Сабирин деп аталган китебинин 148 бетинде мындай деп айтат: "Шукрул абди ядуру аля саласати аркан, ла якуну шакуран илля би мажмуиха." Пенденин шүгүрү, тактап айтканда Аллахка болгон ыраазычылыгы 3 түркүктөн турат. Бул үчөө кошо болмоюн, бул үчөө бир болмоюн адам чыныгы шүгүр ээси боло албайт. Эч качан адам чыныгы шүгүр ээси боло албайт. Бул 3 түркүктү аткармайынча. Шүгүрдүн биринчи рүкүнү иътирафу би ни'матиллахи алейх. Аллах Тааланын берген жакшылыктарын, нематтарын моюнга алуу, Аллахтан экенин билүү, бул жүрөк менен болот. Башкача айтканда, бул менин акылым, күчүм менен эмес, Аллахтан, Аллах берген деп жүрөктөн моюндап ынануу керек. Шүгүрдүн экинчи рүкүнү ас-санау алейхи биха. Аллах Тааланы берген нематтар үчүн мактоо жана даңктоо айтуу, бул тил менен болот. Альхамдулилла, Аллах мага сан жеткис жакшылыктарды берди. Бул мага келип аткан жакшылыктар, бул мендеки Аллахтын жакшылыктары деп берүүчүгө Аллах субханаху ва тааляга шүгүр айтуу керек тили менен. Андан кийин шүгүрдүн 3-чү рүкүнү ал-исти'анату биха аля мардатихи. Аллах берген нематтарды Аллах ыраазы болгон иштерге колдонуу. Бул дене мүчөлөр менен, иш жүзүнө ашыруу, амал кылуу менен болот. Мисалы, ден соолук берсе, аны илим алууга, ибадат кылууга колдонуу керек. Байлык берилсе, сооптуу иштерге жумшоо керек. Ошондуктан шүгүр бул жөн гана шүгүр деп тил менен эле айтып коюу жетишсиз. Балким Аллахтын нематын, Аллахтын жакшылыгын жүрөк менен таанып, моюнга алуу керек.
Андан кийин Аллахты тил менен мактоо керек. Андан кийин ошол неаматты дене мүчөлөр менен Аллах жолуна колдонуу керек. Ушул 3 рукун бириккенде гана чыныгы шүгүр болот. Пенденин шүгүрү, Аллахка болгон ыраазычылыгы ушул 3 нерсе аркылуу гана жүзөгө ашат. Илим ээлери бул шүгүрдүн 3 түркүгүнө Кур'ан аяттарынан далил келтиришкен. Айта турган болсок, Шейх Абдурахман Ас-Саади рахимахулла өзүнүн Тайсирул Латифил Маннан аттуу китебинде жана Ибнул Каййим рахимахулла өзүнүн Мадариджу Саликин деп аталган китебинде бул тууралуу мындай деп айтышкан. Аркану шукур бил калб ва бил лисан ва бил жаварих. Шүгүрдүн түркүктөрү жүрөк менен болот, тил менен болот, дене мүчөлөр менен болот деп айтышкан. Демек, шүгүрдүн түркүктөрү биринчиси жүрөк менен болот. Бул жакшылыктын баары Аллахтан экенин моюнга алуу жана ага моюн сунуу. Бул тууралуу буга далил Аллах Субханаху ва Та'ала Ан-Нахл сүрөсүнүн 53-аятында мындай деп айтат. Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Силерде болгон ар бир неамат жакшылык бул Аллахтан деп айтат. Аллах Субханаху ва Та'ала өз сөзүндө. Андан кийин шүгүрдүн экинчи түркүгү тил менен болот деп айттык. Бул Аллах Тааланы мактоо, эскерүү жана берилген жакшылыктарын айтып туруу, керек болгондо же пайдалуу деп тапканда сөз менен билдирип туруу. Буга далил Аллах Субханаху ва Та'ала Кур'анда Духа сүрөсүндө пайгамбарыбызга кайрылып мындай деп айтат. Алам яжидика ятиман фаава. Роббуң Аллах сени жетим кезиңде таап, саңа башпанек бербедиби? Ва важадака даллан фахада. Роббуң Аллах сени адашкан абалда таап, туура жолго салды. Ва важадака аилан фаагна. Роббуң сени жакыр кедей кезиңде таап, сени байытты. Фааммал ятима фала тaqhar. Эми сен жетимге карыңды төкпө. Жетимге каардуу мамиле жасабагын. Ва амма саила фала танhar. Жана тилемчи сураган адам келип сенден сураса, тилемчилик кылып келип сенден бир нерсе сурай турган болсо, ошол суроочунун сурап келген адамды кур кайтарбагын. Ва амма би ни'мати раббика фахаддис. Роббуңдун жакшылыгын айтып жүр деп Аллах Субханаху ва Та'ала бул аяттарда айтып атат. Бул акыркы аятта ва амма би ни'мати раббика фахаддис. Роббуңдун жакшылыгын айтып жүр деп Аллах Субханаху ва Та'ала пайгамбарыбызга кайрылып, пайгамбарыбызды Роббуңдун жакшылыгы тууралуу айткын деп буйруп атат. Демек, андан кийин шүгүрдүн 3-чү түркүгү дене мүчөлөр менен амал кылуу аркылуу болот. Бул Аллах берген жакшылыктарды Аллах ыраазы болгон иштерге колдонуу жана Аллахка итаат кылуу, моюн сунуу болот. Бул тууралуу Аллах Субханаху ва Та'ала Кур'анда Саба сүрөсүнүн 13-аятында мындай деп айтат. И'малу ала Дауда шукра. Эй Дауттун урпактары, бизге шүгүр кылгыла деп Аллах Субханаху ва Та'ала Дауд алейхиссаламдын урпактарын шүгүр кылууга буйруп атат. Ошондой эле бул шүгүрдүн 3 рукунуна Курандан дагы бир далил. Аллах Субханаху ва Та'ала Зухруф сүрөсүнүн 12, 13, 14 аяттарында мындай деп айтат. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون.
Аллах бардык жуптарды жаратты. Силерге кемеден жана айбандардан мине турган унааларды, улоолорду жаратты. Ли тастау аля зухурихи сумма тазкуру ни'мата раббикум иза стауайтум алейхи ва тaqulu субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин. Алардын, тактап айтканда, айбандардын, кемелердин үстүнө минесиңер. Анан Роббуңардын нематтарын, жакшылыктарын эскересиңер. Жана муну бизге багындырып койгон Аллах бардык айып кемчилдиктерден аруу жана таза зат деп айтасыңар. Анткени биз буларга жакындай да албайт элек. Буну бизге Аллах субханаху ва тааля баш ийдирип койду, моюн сундуртуп койду деп айтасыңар деп Аллах субханаху ва тааля баяндап атат. Ошондой эле акыркы 14-аятта айтып атат: "Ва инна иля роббина ламунқалибун". Чындыгында биз Роббубуз Аллахка кайтып баруучубуз. Бул аяттарда мындай маанилер камтылган: Аллахтын берген жакшылыгына ыраазы болуу жана аны эске алуу. Аллах берген жакшылыктарга пенде ыраазы болуу керек. Жана ал берген берүүчү Аллах субханаху ва тааляны дайым эскерип туруу керек. Ошондой эле бул аяттар камтыган маанилер Аллах берген жакшылыктар жөнүндө айтып, Аллахка берген нематтар үчүн мактоо жана даңктоо айтуу керек экендигин дагы камтыган. Ошондой эле Аллахка ибадат кылууда ошол жакшылыктардан жардам алууну дагы бул аяттар өз ичине камтыган. Акыркы аятта, 14-аятта "Ва инна иля роббина ламунқалибун". Бул аятта Аллах субханаху ва тааля айтып атат: биз чындыгында Роббубуз Аллахка кайтуучубуз деген аяттан максат Аллахтын алдына кайтууну, жазанын жана сыйлыктын бар экенин моюнга алууну, ага даяр болууну билдирет. Бул аяттан биз ушул нерсени түшүнөбүз. Аллахтын алдына кайтып барууну түшүнөбүз. Жазанын жана сыйлыктын бар экенин биз моюнга алууну түшүнөбүз жана ал нерселерге бул дүйнөдө Аллах бизге мүмкүнчүлүк берип аткан кезде даярданып, ошол суракка азык камдоого аракет кылабыз. Мына ушул маанилерди түшүнөбүз бул аяттан. Демек, Аллах берген бул нематтардын негизги максаты пенде ошолордун жардамы менен, Аллах берген жакшылыктардын жардамы менен Аллахка ибадат кылып, жаралган максатынын негизин аткаруу. Бул таухид. Пенде Аллах субханаху ва тааляны, Аллах берген жакшылыктарын жардамы менен Аллах субханаху ва тааляны танып, Аллах субханаху ва таалянын өзүнө гана ибадат кылуу. Ибадатта Аллах субханаху ва тааляны жалгыздоо. Ушул маанилерди бул аяттар камтып турат. Ошондой эле Шейх Убейд аль-Джабири рахимахулла шүгүр жөнүндө мындай деп айтат: "Ва шукру ятахаккаку лил-абди би саласати умур. Ахадуха ал-иqraru би ни'мати батинан ва залика би i'tiqadihi анна хазихи ни'ама хия мин Аллах, фама раддуха илейхи ин шаа абқаха ва ин шаа салабаха". Шүгүр пенде тарабынан 3 нерсе менен жүзөгө ашат. Шүгүр пенде тарабынан 3 нерсе менен иш жүзүн ашат. Биринчиси, пенде Аллахтын нематтарын ичинен моюнга алуу. Башкача айтканда, бул нематтар Аллахтан келген деп ишенүү. Алардын кайтарылышы дагы Аллахка гана тиешелүү экенин билүү. Аллах кааласа алып коет, Аллах кааласа аны калтырат. Мына ушул нерселерди билүү. Экинчиси, керек учурда же пайда бар деп көргөндө Аллахтын жакшылыгын айтып,
аны ачык баяндоо. Мисалы, мен альхамдулилля 10 уулду болдум. Алардын баары Куранды жатка билишет, Аллахка мактоо болсун деп айтуу сыяктуу. Мактануу үчүн эмес, Аллахка мактоо жана башкаларга өрнөк болуу үчүн айтуу керек. Үчүнчүсү, Аллах берген жакшылыкты Аллахты ыраазы кыла турган иштерге колдонуу. Башкача айтканда, Аллахтын ыраазычылыгына ылайык пайдалануу Аллах берген жакшылыкты. Анткени бул жакшылыктарды берген дагы Аллах субханаху ва таала. Ээси дагы Аллах субханаху ва таала. Аллах берген жакшылыкты күнөөдө эмес, Аллахка моюн сунуу жана жакшылык кылуу жолунда колдонуу деп Шейх Убайд аль-Джабри рахимаулла ушундай деп баяндайт. Мисалы, ден соолукту илим алууга жана ибадатта колдонуу, байлыкты садака берүүдө колдонуу, убакытты болсо пайдалуу илимде өткөрүү. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахих хадисинде мындай деп айтат деп сахих хадисти алып келет. Ва фил хадиси сахих ни'мал малу салиху лил абди салих. Таква, Аллахтан корккон адамдын колундагы адал байлык кандай гана жакшы байлык деп пайгамбарыбыз айткан. Башкача айтканда, эгер адам мал мүлкүн адал жол менен тапса, жана аны Аллах ыраазы болчу иштерге жумшаса, анда ал байлык, береке жана сооп болот. Бул хадис шүгүрдүн 3-чү бөлүгүнө байланыштуу. Пенде Аллах берген байлыкты Аллахтын ыраазычылыгына ылайык колдонуу чындыгында бул шүгүрдүн эң жогорку даражасы деп айтат. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка дагы бир хадис айтат. Ва ахража Тирмизи ва саххаху мин хадиси Аби Кабшата аль-Анмари радияллаху анху анин набий саллаллаху алейхи ва саллям кал. Имам ат-Тирмизи риваят кылып сахих деп баалаган хадис. Бул хадис Абу Кабша аль-Анмари радияллаху анху аркылуу пайгамбарыбыздан келген. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. Пайгамбарыбыз айтып атат, 3 нерсеге ант берем жана маанилүү сөздү айтып берем, эстеп жаттап алгыла. Биринчиси, пенде кандай гана садака бербесин, берген садакасы себептүү анын мал мүлкү эч качан азайбайт. Экинчиси, кимге зулумдук кылынса, ал ага сабыр кылса, Аллах анын даражасын жана кадыр баркын жогорулатат. Үчүнчүсү, ким адамдардан сурап баштаса, тилемчилик кылса, Аллах ага кедейликтин эшигин ачат. Же ушул мааниде сөздү айтты деп рави айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзүн улап атат. Ва ухаддисукум хадисан фахфазуху кала иннама дунья ли арбаати нафар. Жана силерге бир маанилүү сөз айтып берем, аны эстеп сактап калгыла, жаттап алгыла. Бул дүйнө 4 түрдүү адам үчүн. Абдин разакахуллаху малан ва илман фахуа яттaqi фихи раббаху ва ясилу фихи рахимаху ва я'ламу лиллахи фихи хаккан фахада би афдалил маназил. Аллах бир пендесине мал, мүлк жана илим берген. Ал адам ошол мал мүлкүн, байлыгын жана илимин Аллахтан коркуп, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн туура колдонот. Туугандарына жакшылык кылат жана Аллахтын акын билип аны аткарат. Мындай адам эң мыкты абалдагы адам. Экинчи адам, Аллах бир пендесине илим берип, бирок байлык берген эмес. Ал адам чын ниеттен, эгер менде байлык болсо, мен да ал адам сыяктуу жакшы ишти кылмакмын деп айтат. Ал жакшы
ниети үчүн сооптуу ишти кылган адамдын соовундай сооп алат. Сообу кылган адамдыкы менен тең болот. Кылган жакшылыкты кылган адамдын соовундай сооп алат. Сообу ошол адам менен тең болот. Андан кийин үчүнчү адам. Аллах бир пендесине байлык берип, бирок илим берген эмес. Ошол себептүү ал адам өз байлыгын туура колдонбойт. Аллахтан коркпойт, туугандарына жакшылык кылбайт, жана Аллах алдындагы милдеттерин дагы билбейт. Мындай адам эң төмөнкү, эң жаман абалдагы адам. Төртүнчү адам. Аллах бир пендесине мал мүлк да, илим да берген эмес. Ал эгер менде байлык болгондо тигил жаман иш кылган бай адам эмне кылса, мен да ошондой кылмакмын деп айтат. Ошентип экөөнүн күнөөсү бирдей болот. Шейх Убейд Аль-Джабири рахимаулла бул хадистен мындай деп айтып атат. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды 4 топко бөлгөндүгүн айтып атат. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды 4 топко бөлгөн. Биринчи шүгүр кылган бай адам. Аллах аны жакшы иштерине жараша эң жакшы абалга көтөрөт. Экинчи адам Аллах берген ырыскыдан Аллах жолуна садака кыламын деп жакшы ниет кылган. Ниетинде чынчыл, сабырдуу кедей. Аллах аны чын ниет үчүн эң жакшы абалга жеткирет. Үчүнчү бай, текебер, сараң жана ичи тар адам. Анын иши аны эң төмөнкү, күнөөкөр абалга жеткирет. Төртүнчү кедей, текебер жана жаман ниеттүү адам. Ниети бузук адам. Жаман ниети менен бирге кедейлиги аны эң төмөнкү, күнөөкөр абалга жеткирет. Ушундан билебиз деп бул шейх айтып атат. Ушундан билебиз, чын ниеттүү адамды Аллах Таала ошол ниети аркылуу көтөрөт. Ошондо ал амал кылуучунун даражасына жетет. Ал эми жаман ниет кылган адамды Аллах ошол жаман ниети себептүү кууратат. Ошондо ал эң жаман абалга түшүп кетет. Демек, шүгүр бул жакшылыктарды сактоочу. Аш-шукру хафизун ни'ам. Шүгүр бул жакшылыктарды сактоочу. Шүгүр бул пендеге кайрат, күч-кубат берүүчү бир күч-кубат болот. Ошондуктан ар бир пенде Аллах субханаху ва таала берген жакшылыктарга шүгүр кылуу керек. Качан инсан Аллах берген жакшылыктарга шүгүр кыла турган болсо, Аллах ал жакшылыкты дагы көбөйтүп бере берет экендигин Кур'анда баяндап атат. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер силер мен берген нерсеге шүгүр кылсаңар, анда мен жакшылыгымды дагы көбөйтүп бере беремин деп. Аллахтын бизге берген жакшылыктары өтө көп. Пенде Аллах берген жакшылыктарды санап бүтө албайт эгер санай турган болсо. Бул тууралуу Аллах субханаху ва таала Ан-Нахл сүрөсүнүн 18-аятында мындай деп айтат. Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха инналлаха лагафурур рахим. Инналлаха лагафурур рахим. Аллахтын жакшылыктарын санасаңар, санына жете албайсыңар, санап бүтө албайсыңар деп айтат. Чындыгында Аллах кечиримдүү, ырайымдуу деп. Аллахтын бизге болгон жакшылыктарын ойлосоң, бул сан жетпейт. Бир эле катаңды кээ бир адамдар билип калса, элге жайып шерменде кылат. Ал эми Аллах күндөп, жумалап, айлап, жылдап кылып келе жаткан күнөөлөрүңдү адамдардан жашырып, адамдарга билгизбей, адамдардан жашырып койгону өзү бул чоң жакшылык. Эгерде Аллах күнөөнү бир жагымсыз жыт кылганда, эч бирибиз бири-бирибизге жакындай алмак эмеспиз. Жакшылыгыбыз менен күнөөлөрүбүздү бир гана Аллах субханаху ва таала өзү билет.
Ошондуктан ар бир мусулман Аллах субханаху ва таалага шүгүр кылуу керек. Аллахка ар дайым шүгүр кылып, Аллах берген жакшылыктарына Аллахка мактоо айтып, аны жүрөгү менен моюндап, тили менен айтып, дене мүчөлөрү менен Аллах ыраазы боло турган иштерди кылуу керек. Сабагыбызды ушул жерден токтотобуз, калганын кийинки сабагыбызда улантабыз. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.